Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багири таттоолары. Азыр ошол Instagram менин киреше алып келген булактарымдын бири. Канча кымбат? 500 доллар. Бир публикация. Бир публикация, сторис менен. Эмнеге Самара Каримова өзү жаш болсо дагы өзүн 50 жаштагы аялдай алып жүрөт? Денем ушунчалык муздап кетти да, мен ушунчалык жаман акыбалда калдым. Менде сүт чыкпай калды да. Анан балам ыйлап, мен өзүм кошулуп ыйлап, аябай ушунчалык жаман болуп. Аяз ата чечинсе, аяш атаң чыгат дегенди кандай түшүнөсүз? Мага срочно акча керек болуп калды десең, 20 000. Саламатсыздарбы, ардактуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кофе Тайм көрсөтүүсү анын алып баруучусу мен Шергазы Турдукулов. Өзүңүздөр билгендей, биз кыргыз элибизге белгилүү инсандарды баарлашууга кофе ичкени чакырып маектешебиз. Бул жолу күн аябай ысык болгондуктан биз мына ушундай кофе эмес, муздак, компот дейбиз байтор, ушундай сок менен баарлашууга өзгөчө бир инсанды чакырып отурабыз. Бүгүн биздин төрүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова. Жана ошондой эле бизде Барсбек уулу келип отурат. Өтө акыркы күндөрү Инстаграмда, интернетте өтө популярдуу жигит. Дагы бир нерсени баса белеп айта кетчү жагдай. Барсбек биринчи жолу бүгүн мына ушул 7-каналга маек бергени келип отурат. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келдик. Биз аябай толкунданып, сүйүнүп жатабыз. Анткени балаңдын ушундай бир жакшы өзгөчө жакшылыгы, жакшы күндөрү бир ата-эне үчүн өзгөчө сыймык болот экен. Мен дагы албетте бүгүн ушундай бир сонун программада ушул Барсбекти да конокко чакырып отурганыңыздарга 7-каналдын жамаатынан чоң рахмат. Дайыма өнөр адамдарын дайыма колдоп жүрөсүздөр. Биринчи бир Барсбек менен таанышып алсак, Барсбек толук аты жөнүң айтып койчу бизге. Барсбек Элчиев Асанович. О, эң сонун. Данияр Эрматов менен ырдайсың да, башына бизге бир ырдап бербейсиңби? Кайсысын ырдайсыз? Данияр Эрматовдун. Билем жактырасың. Билем жактырасың Билем да. жактырасың ырдап берер анда. Кече көрүп калдык интернетте, аябай багы көрүүлөр да аябай көп болуп атат. Анын арасында комментарий, ой пикирлер. Менин ошол негизинен Инстаграмда 200-300, 100 000, 50 000 просмотрлар көп да. Анан Барсбек ырдаган видеолорду салсам, чындыгында просмотрлар аябай көп болот да. 300 000, 400 000. Айтор ушундай бир эң көп просмотрлардын бири Барсбек ырдаган видеолор. Менин көрөрмандарым көптөр да жазышты. Биз эми Барсбектин көрөрманы болуп кеттик. Сенин эмес, Барсбек өтүп кеттик. Биз Барсбек өтүп кеттик да. Ошентип жазатчы. Андыктан ушул билем жактырасың деген ырды мага эч ким телефон чалып калбаса керек. Барсбек ырдап берсин. Кудайыңыз Барсбек, эң сонун Барсбектин бийлегени Данияр Эрматовдун катуу көрөрман окшойт, билишибизче. Билем жактырасың, сезим жашырасың. Мүнөзүмдөн ай, күлгөнүмдөн ай. Татуудан сүйлөп кой, жүрөгүмдү элеп кой. Кылыктанан жаш балалдай. Gözlerimde kara. Жүрөгүм мези качып махаббатымды майда майда. Сен сагана, сен арманга. Көзөрүмдө жол сезим кырыңды алба. Ой, молодец. Эң сонун. Эми ушул жерде мен бир суроо, демек келечектеги ырчы десек болот экен да? Келечекте биз негизинен атасы экөөбүз Барсбектин жакшы билим алышын, ушундай татыктуу бир эле кыргыз тилинде эмес, анткени жашообуз күн сайын өзгөрүп, технология күн сайын өзгөрүп, ушундай бир жакшы жашоо, ушул жашообузга Кудайым кут кылсын, ушундай бир өзгөчө заман, ушундай бир ылдамдык менен өнүккөн жашоодо ушул улдарыбыз бир көп тил билсе деп, ушундай кыздарыбыз ушундай билим алса дейт экенсиздер деп негизинен тилек кылабыз. Бирок балабыз ушул кичинекейден эле музыкага абдан жакын. Музыка чыкса эле тура калып ойноп, тура калып секирип, ушундай бир анан ушундай темп деген бар. Ошондой тондон чыкпай ырдап, темпке түшүп, ушундай бир музыкалык уусу, слуху абдан жакшы да. Анан өзүм атасы ошол Данияр Эрматовдун концертинде атайы бизге гүл саттырып алып, Данияр Эрматовдун өзгөчө көрөрманы, чындыгында фанат. Даниярдын ырларынын баарын билет.
анын кийимдери бар. Ушундай бир өзгөчө жакшы көрөт да байкесин. Анан ошол концертине барып, ырдап, аябай эл жакшы кабыл алды. Анан ошодон кийин бизге идея келди. Ушундай кичинекей малын таттуу багын ушундай бир клипке калтырып коелу деп сценарий түзүп, анын арасына бир-эки жумуштар менен Бишкекке барып келдим. Эми Кудайым буйрса бүгүн үнүн жаздырабыз. Анан Данияр Баркеси ушул билем жактырасыңдын менусун берди. Үнүн жаздырабыз, анан клип тартабыз. Башбек эми анын баарын алдында көрө жатарбыз. Эң жакшы. Анда эмесе мындай кылалы келиңиз, бир мен сизге кыска суроолорду берейин. Сиз жөн гана тандоо жасайсыз. Блиц суроолор кеттикпи? Жок. Мен айтам, жөн гана тандоо жасайт, ооба жок кийинчерээк. Кеттикпи? Кино же сахна? Сахна. Сахна, той же концерт? Концерт. Күз же жаз? Жаз. Кандай эс алуу? Көл жээгинде же тоо борунда? Тоо. Ош же Баткен? Баткен. Баткен. Сүлүктө дейсизби? Сүлүктө. Инстаграм же Фейсбук? Инстаграм. Инстаграм. Үй бүлө же чыгармачылык? Үй бүлө. Үй бүлө албетте. Эми кийинкиси ооба же жок, кеттик. Популярдуусузбу? Ооба. Жакшырдайсызбы? Ооба. Сүт тартып каймак алганды билесизби? Ооба, билем. Эгер жолдошуңуз чыгармачылыкты ташта десе таштайсызбы? Таштайм. Шоу бизнеси пласт дейт, чын эле пластпы? Жок. Жок. Жол эрежесин бузганда атактуулукту колдоносузбу? Ооба. Колдоносуз, албетте шартка байланыштуу. Нан жапканды билесизби? Ооба, билем. Башка ырчыларга эчиңиз күйдү беле? Жок. Күйгөн эмес, эң жакшы. Сладости Багири тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багири фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Эми сизге биринчи сурообуз, көпчүлүк сурайт бул жерде. Самара Каримова толук аты жөнү билбегендер бар экен. Эми ар айтып келесиз, бирок айтып коюңуз, толук аты жөнүңүз, жылыңыз, кайсы жерденсиз? Ооба, негизинен Каримова Самара Эрмековна, 10 апрель 1991-жылы. Ошо алыскы Лейлик району Өзгөрүш айылында төрөлгөм. Атамдар ошол жакта, атам мугалим, апам медицина кызматкери болуп иштеп, анан өзүбүз ошол Айкөл айылында 1-класстан 11-класска чейин Наркозу Батыров атындагы мектепте окуп, андан кийин Бишкекке барып, Кыргыз Туркманстан университетинде актёрдук бөлүмдө окудум 2 жыл. Андан кийин турмушка чыгып, Ош шаарында ошол финансист, экономист болуп бүттүм. Учурда ошол Ош юридикалык институтунда дагы студентмин. 2-чи жогорку билим кылып дагы юридикалык билим алып жатам. Кудайым буйрса аны да бүтөбүз. Дагы эле студентмин дегим келет. Андан башка дагы 3 балалуубуз, үй бүлөлүүмүн. Учурда Ошто жашайбыз. Ошто жашайсыз. Самара атындагы бий группа бар. Билишибиз боюнча Самара атында театр бар, Самара атында сулуулук салон бар, Самара атында чайхана бар. Эми айтайын дегеним, Самара атында дагы эмне болушу мүмкүн? Эми кийин Оштагы Самара шаары болуп калбайбы? Негизинен концерт койдук, ошондо Мурат менен Кадыр мырзалар алып барышты. Нонейм жигиттер, алар ушундай шайыр жигиттер тамашалашып. Ушундай чайхана бар, кафе бар, бийчилер бар, театр бар. Эми биз мастикалиш чыгарабыз. Дешип аябай күлдүрүштү. Чындыгында бул нерсе деле жакшы. Жакшы нерсе. Ооба, жакшы нерсе. Кудайым буйрса келечекте өзүмдүн мектебимди ачкым келет. Ушундай кичинекей жаш таланттарды окуткан, аларга анткени булактын да көзүн ачып коюш керек дейт. Сөзсүз таланттарга, өнөр адамдарына колдоо керек деп ойлойм. Кудайым буйрса ошол кийин ушундай бир аябай сонун шарттар, мүмкүнчүлүктөр болгондо өзүмдүн ошол Самара деген мектебим болот деп. Мектеп демек, келечекте. Келечекте ошентип ойлойм. Дагы көп өзүмдүн пландарым бар, өзүмдүн ой максаттарым бар. Мен аябай ушундай бир кичинекей план эмес, кенен план коем. Кудайым буйрса жаштын тилегин берет дейт. Ошондуктан тилектер орундалсын. Анан дагы бир нерсе, негизинен бизде досторум эмне дейт, жанымдагылар эмне дейт деген бир ушундай бир рамканын ичиндеги эме бар да. Анан мен ошол жаштарга дайым эле айтам, кээдечи совет кылыпчы кеңештеп коебузбу же азыр акылдуулар абдан көп, аларга кеңештин деле кереги жок. Бирок өзүмдүн оюм, жеке оюм, мен өзүм мисал үчүн эч качан бирөөнүн ою менен жашабайм. Бирөөнүн сөзүн эгер бул Самара сага бул кийим жарашпайт, кийбей эле койчу десе, аны угуп туруп кийбей койбойм. Мага жакса, мен демек кийем, ал менин оюм да, менин каалоом. Себеби ар бир адамдын өзүнчө уникалдуу, ар бир адамдын өзүнүн турмушка, жашоого өзүнүн көз карашы бар. Ошондуктан бир нерсе жасоодон дагы эч качан
мындай тобокелчимин, жасап көрөм да. Жакшы болсо ал албетте мен үчүн жакшы, жаман болсо демек ал жашоо бүтүп калган жок да. Демек бул нерседен мен сабак алам. Ошондуктан бардык нерсени жасап көрүш керек. Эң сан. 28 жашка толуп туулганыңызды белгиледиңиз. Туулган күн кандай өттү? Ошону айтыңызчы. Туулган күн негизинен кичинекей эле белгилейин деген болчумун. Бирок ошо жаңылышпасак бир 200дөн ашуун мейман болду. 200дөн ашуун мейман болду. Ошол достор, ошол тамадалар, биздин ошол чармачылыктагы достор, бичи, ошол катышкан жакындар менен ушундай бир жакшы туулган күн болду. Албетте бул туулган күн өздүк майрам. Өзүмдүн ошол жеке майрамымда мен үчүн колдоп келген жалпы ушул достор, жакындарыма өзгөчө ушул азыр интернет булактары бир өзгөчө бир 21-кылымда ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк болду да. 29 апрель күнү түнкү саат 12ден баштап эле интернеттен, Facebook'тан болобу, Twitter'дан болобу, Одноклассник болобу, Instagram болгон сайттардын баардыгынан ушунчалык сонун каалоо тилектер, ырлар, атайын кылган сүрөттөр абдан көп келди да. Мен ушунчалык сүйүндүм, толкундандым, чындыгында ушунчалык жагымдуу болду. Көрмөндөрүмө башымды ийип кыргыз элибизге тайзым кылам. Ушундай бизди колдогон, албетте бул жылкы дагы туулган күнүм жакшы өттү. Кудайым кут кылсын. Кайсы белек өзгөчө болду? Туулган күндө кимден кандай белек алдыңыз? Туулган күндө белектер абдан көп болду. Өзгөчөсүн айталы. Өзгөчөсү Барсегир да берди. Ошол өзгөчө болду. Бирок мен үчүн белектин арзан кымбаты жок. Белек арзан болуу, кымбат болуу, эң башкысы ошол чын жүрөктөн чыкса ошол эң кымбат белек. Анан дагы бир кызыктуу маалымат уктук. Туулган күндө ошол жолдошуңуз сизге кымбат баалуу акыркы үлгүдөгү GX автоунаасынын белек туруптур да. Ошол белек тууру айтып өтсөңүз. Негизинен ал тууралуу айткым келген эмес, бирок ошол автоунаа алып берем деди. Ал бирок пока келе элек. Негизинен жашоодо мактанчак эмесмин. Аны деле айтпай эле коелу. Мен билген жокмун. Билсем деле айтмак эмесмин. Анан ошол өкүл балабыз Максат Давранов мындай жакшылыкты айтыш керек деп микрофондо айтып койду. Бирок чындыгында ошол майрамды өткөрүп берген, ошол жолдошума өзгөчө ушундай белек тартуулаган, ошол жолдошума ыраазычылык. Бирок мен үчүн эң кымбат белектер бул биздин балдарыбыз. Балдарыңыздар. Ошондо автоунаанын баасы канча болду? Сыр болбосо. Аны билбейт экенмин. Баасын билбейсиз, бирок акыркы үлгүдөгү. Анда эмесе кийинки дагы бир суроо бир мындай болсун. Сулайман Тоо музейине бир директор болуп да барып калдыңыз. Кийин өз каалооңуз менен эле кеттиңиз дароо бир-эки күндүн ичинде эле. Андан кийин ошол Ниязалаттагы музыкалык окуу жайына бир күндө эле директор болуп, кайрып ошо бир күндө эле кайра жумуштан алынып калдыңыз да. Эми суроо мындай болсун. Бул жерде жогору жактагылар сизди колдондубу же сиз ал кызматтарга даяр эмессизби? Кандай десем, негизинен ошол бир кичинекей кызмат, ошондой бир жогорку жактагылар дагы ойлондурганы, демек мен өзүм жаш болсом деле, демек мен деле оңой эмес адам экенмин деп ойлоп калдым. Албетте чындыгында мен ар бир негизинен өзүм бир менин ата-энем өзү эмгекчил адамдар. Ушундай бир кичинекейибизден бизде эмгекке айылда өстүк. Ишке чыксак эркектин ишин да кыла беребиз. Жер жумуштарын үйгө кирсек деле аял кишине эмне жумуш болсо ошонун баарын жасайбыз. Ошол эмгекке үйрөттү. Негизинен мен бул эки жумушка деле ушундай бир өзүмдүн сонун идеяларым бар болчу, ушундай бир сонун өзгөчө бир пландар бар болчу. Бирок ошол эле учурда кандай десем, ушундай бир негизинен ар бир иштин артында жакшылык бар экен, демек бул нерсе болуш керек. Анан насип деп коет, демек бул иш насип болгон эмес. Эгер насип болгондо мен сөзсүз болмок, демек бул насип болгон жок. Бул жерде башка бирөөлөргө насип кылган, ошондуктан алар болду деп ойлойм. Негизинен эч кимге жашоодо таарынчак эмесмин. Эч кимге таарынбайм деле, капа болбойм деле. Ар бир нерсе жакшылыкка. Бирок анын артында көп нерселер бар. Мындай эки сүйлөгөндөр, түштөн кийин бир болуп, түштөн кийин эки сүйлөп, кайра мага жеке Instagram, Facebook'тан кайра өзүмө жеке копия жазып ушундай дешиме туура келди дегендер, ушундай бир ар кандай эмелер бар да. Бирок мен өзүм аял киши болсом деле мен бир сүйлөйм. Эки мындай түшкө чейин бир бөлөк, түштөн кийин бир бөлөк адам эмесмин. Кудайым буйрса мен али жашмын, эми эле
28-ге чыктым. Дайыма жараткандан тилейм 100дөн ашып жашайын депчи. Ошондуктан али көп убакыт бар. Көп убакыттын ичинде ушул кыргыз элибизге, кыргыз мамлекетибизге, сүйүктүү мекенибизге ушул өзү патриот катары, ушул жаран катары көп жакшылык кылам деген ойдомун. Демек сиз мамлекеттик кызматка бара турган оюңуз бар. Дагы да болсо бар. Эң сонун эми дагы бирсе Инстаграмда 1 миллиондон ашуун подписчигиңиз бар. Биринчи жолу сиз да жеткенсиз, ага чоң той бергенсиз билебиз. Анан публикацияңызды кандай реклама, жарнаманы кандай чыгарасыздар? Бекерби же баасы канча келет? Жок, бекер эмес. Канчага чыгарасыз? Азыр ошол Инстаграм менин киреше алып келген булактарымдын бири. Чындыгында көп ушундай бир жакшы бутиктер менен, жакшы өзүмө керектүү нерселер менен бартерде да иштешебиз, анан кийин публикация менен да иштешебиз. Мисалы мен карайм, ал Казакстандан заказ түшсө, Россиядан заказ түшсө, аларга кымбатыраак болот. $500. $500. Бир публикация. Бир публикация, сторис менен. Анан эгер Кыргызстандын ичинде болсо $300 деп айтам. $300. Анан албетте биз кыргыз болгондон кийин тааныш билиштер көп болот. Кээде бекер болот, кээде. Демек бекерден баштап $500 чейин. Ооба, бир публикация. Анан эгер биз 1 жылга, же болбосо 6 айга же 3 айга өзүнүн лимиттери бар, ошол жерге договор кылсак, кээде 1 жылга, мисалы бир дүкөн менен 1 жылга договор түзөм, $10,000 чейин түзөм да. $10,000 чейин. Анан ошонун ичинде бирок тынбай публикациябызды колдонуп, анткени азыр Инстаграм чындыгында реклама, өзүнүн рейтинги ушунчалык жакшы болуп калды да. Ошондуктан Кудайыма шүгүр Инстаграмды чыгарып койгонуна, анан ошол бизге катталып колдоп турган көрөрмандарга. Албетте. Дагы бир суроо мага келерден мурда аябай көп сурады. Тойго канчадан чыгат экенсиз, ставкасын белчи депчи, баасы канча? Ошону айтып койсоңуз, тойго канчадан чыгасыз? Ооба. Негизинен тойго ар жакка ар башка цена. Эгер Оштун ичинде болсо, Оштун ичинде биз өзүмдүн ошол би группа, анан баягы кызды алып чыкканга түндүк, ошол умайын, театрыңыз менен, өзүн театрлаштырган өзүнүн эмелери менен ар кандай ошол кызматтар, ошонун баарын кошкондо жалпы комплект деп коебуз, пакет деп коебуз, ошол Оштун ичинде эле $500. $500. $500. Анан эгер өзүм региондорго ар кандай 700, 800, 1000 ушундай узактыгына, алыстыгына карап баа беребиз. Борборго $800 бар. $800. Ал жака барып келген жол көрөм өзүм алам. Ошонун ичинде $800. Эң сонун урматтуу көрүүчүлөр, эгер Самара Каримованы чакырам десеңиздер, биздин көрсөтмө көрсөңүздөр баасын билесиздер. Жакшы. Эми интернеттен сизге суроолор аябай көп келди. Ошондуктан келиңиз. Мүмкүн баарынан жооп берген жетишели. Ошондуктан кыскараак так жооп берели. Биринчи суроо аябай сураныптыр менденчи. Мен Самарадан 50.000 сомдук көйнөгүн белекке сурамакчымын дейт. Кызыл светте дейт го. Бар ушундай көйнөгүңүз? Андай көйнөктөрүм бар. Чоң рахмат. Балаңыздын сизге окшоп ырчы боло турган шыгы бар дейт. Колдойсузбу дейт? Колдойм. Таластан ысык салам айтыштыр сизге. Чоң рахмат, талас. Талам Самара сулуу дүйнөнү сактайт деген сөзгө кандай карайсыз дейт? Жашоодо эң бай адам деп кандай адамды ойлойсуз дейт? Жашоодо эң бай адам деп мен ден соолугу чың адамды ойлойм. Анан бул жерде Самара Каримова боюнда барбы деген да суроо келип тур. Ошо чынбы же? Жок, боюмда болсо айтып коюп жазып. Андай эмес, Жок. Анан дагы бул жерде сизге чындыгында YouTube тармагында дагы суроолор аябай көп келген. Кийинки суроолор ошол жактан болсун, Бул суроого сиз жооп бергенсиз. Бирок дагы да эмнегедир көрө элекпи, дагы бир жолу жооп берип койсоңуз тура болот. Эмнеге Самара Каримова өзү жаш болсо дагы улуу мундардын ырын ырдап, өзүн 50 жаштагы аялдай алып жүрөт? Мына караңызчы. Билбейм, мен кимге кандай көрүнөм, бирок өзүм 28 жаштамын. Албетте улуу муун эмес, бул диапазону кенен, мындай элге жагымдуу, сиңимдүү ырлардан ырдап жүрөм. Негизинен жеңил желпирларды ырдап, жаштарды жүрөгүнө орун алышпат эле. Ал эми жеңил желпирлар менен турмуштун ысык соогуна көнгөн, биздин ата-апалардын жүрөгүнө кириш кыйын. Ошондуктан мен концерттеримде деле дайыма ата-апалар көп келет да. Ошондуктан турмуштун ысык соогуна күйгөн, ушундай бир ырды тандап уккан көрөрмандардын жүрөгүнө кириш абдан кыйын. Ошондуктан мен ошондой диапазондуу, элге жагымдуу, сиңимдүү ырлардан ырдайм. Бул эми ыр жөнүндө болуптур. Кийинкиси Гүлзада Мирлан деген жазыптыр. Саламатсыздар, кофе тайм жана Самара дейт. Өзүң жаш элесиң, эмнеге стилиң чоң аялдар дейт. Стиль тууралуу айтып өтсөңүз. Стиль тууралуу айтып атса, билбейм. Сахнада негизинен ошондой узун көйнөктөрдү кийгенге жактырам, анткени менин кайненем ажы. Анан эми сыйлайм кайынжуртумду ушундай чоң сахнага чыгарып, уруксат берип, албетте келин болгондон кийин үйдө отур десе үйдө деле отурбакмын. Анан ошондуктан
мейли талантың бар ырда дегенге жараша ошого жараша мен деле сыйга сый сыраяка бал деп коет го. Ошондуктан узун көйнөктөрдү кийип ал эми жашоодо мен лямка кийип жүрүшүм мүмкүн, шорталарды кийип жүрүшүм мүмкүн, жашоодо кадимкидей эле жүрөм. Ал эми сахнада ошондой узун көйнөктөрдү назиктикти жактырам, өзүмдүн ошондой. Аманбай Парпиев жазыптыр, албетте мага Самара Каримова ырчы жаатында ырчы катары жагат дейт. Сизге суроо, Данияр Эрматов менен качан дуэт ырдайсыздар дейт. Данияр Эрматов менен жакында эле дуэт ырдадык. Бул Кайнене деген киного саундтрек ырдадык. Айжамал Кыдырбаева жазыптыр, жолдошум канча жашоолуу дейт. Эми бул жөнүндө айткансыз, дагы бир жолу айтып койсоңуз. Жолдошум өзүмдөн 23 жашоолуу. Да, бул жерде саламатсызбы Самара деп, күйөөңүз менен кандай таанышып калдыңыз эле дейт. Атаңыз биринчи кандай кабыл алган дейт. Бул же Алинур Абдухамидов деген жазыптыр. Алинур, биздин кичинекей уулубуздун аты Алинур. Алинур десе жакшы болот. Жолдошум менен Бишкекте Туңгуш театрынын алдында таанышкам. Жолдошум менен бизди театр тааныштырды. Анткени экөөбүз тең театрды жакшы көрөбүз, театр спектакль көргөндөрдү сүйөбүз. Ал эми атам жакшы кабыл алып, атасын берген үчүн жашап, ушундай ата эненин батасын алган үчүн ушундай бактылуу жашап атабыз деп ойлойм. Менин кайнатам менен атамдар бөтөн адамдар эмес. Менин өзүм атам менен кайнатам жакын катташкан достордон болушкан. Кайнатам ошол авариядан өтүп кетти, 4-5 жыл болуп калды. Абдан сонун адам болчу, менин аяш атам болчу, кайнатам. Ал эми азыр кайненем бар, бактыбыз аман болсун. Азыр ошол жакын достор ушинтип куда болуп калышты. Урмат Адышев жазыптыр, жолдошуңуздун кайсы сапатын жакшы көрөсүз дейт. Жолдошум ушунчалык кудул. Мени аябай күлдүрөт негизинен, бирок экөөбүз кечке эле күлөбүз. Негизинен бирок сырттан көптөр айтат, аябай мындай серьезный киши го деп, жанан билбейм. Мындай сырттан ошондой көргөндө окшойт, бирок чындыгында укмуш күлдүрөт. Аябай жөнөкөй, карапайым, ушундай кишичил, чоңго чоң, кичинекей кичине деп мындай бөлбөйт, баарына бирдей мамиле кылганы жагат. Дагы бир суроо, Гүлнур Сатылганова менен дейт. Бир учурларда бут тосуулар болгон дейт. Канчалык деңгээлде чындыгы бар дейт. Баса ушул тууралуу айтып өтөлүкчү. Гүлнур Сатылганова менен башка бир чоң эле массалык маалымат каражаттарына дагы маек бергенде айтканда, ушундай мен ошко баргам, ушундай бут тосуулар болду, билеттеримди саттырбай деп. Андан кийин эмнегедир сиздин жообуңузду мен укпадым ошойт, ошолтур айтасыңыз. Азыр мамилеңиз кандай? Эмне болду эле? Негизинен мен интригадан узак адаммын. Биз Гүлнур Сатылганова менен сыймыктанабыз, ал эже менин апамдай эле чоң эле аял. Чындыгында эми бул нерсе миф. Мисалы, кудулдар концерт коет. Эгер алар билеттер сатылып кетет, анан эгер касса жабып койсо, билет албайсың десе, кассанда калып салат да. Анан мен келип эле кассаны жаап коюп сатпагыла дегеним бул мифирак да. Бирок чындыгында убакыт таразалайт дегенге мен дайыма кошулам. Эч качан бирөө менен айтышып, соттошуп, же болбосо жакташып, андай тарбия, андай бирөөдө чоңойгон жокмун да. Ошондуктан мен бул нерсеге туура эле кабыл алдым. Түз эле анткени мен ал адам менен чыгып айтышкыдай, мен ал адамдын баласы менен теңмин. Анан чыга калып эле тоодон таштан сүйлөгөнүмдү деле жактырбайм да. Ошондуктан чыкпай эле койгом. Бут тосуулар болгон эмес. Мен кичинекей жаңы алмалда, мен кичинекей баламды жаңы эле төрөгөн болчумун. Бирок чындыгында менде ушундай эме болду. Мен андай эмени күткөн эмесмин. Биз жолдошубуз менен айылга Лейлекке кеткен болчубуз. Классташтар менен жолукмак жолдошубуз. Анан балам да колумда кичинекей, 1-2 айлык. Андай эмизет болчумун. Балам анан чындыгында үйгө келсем эле ошол Суперинфодо маек туруптур. Чындыгында окуп туруп денем ушунчалык муздап кетти да. Мен ушунчалык жаман акыбалда калдым. Анан мындай өзүмө ушунчалык жакын, мындай жаман кабыл алган окшоймун. Менде сүт чыкпай калды да. Анан балам ыйлап, мен өзүмдү кошулуп ыйлап, аябай ушунчалык жаман болуп, мен эмне үчүн мындай кылбасам, ушундай болот десем, анан жолдошум ошондо бир жакшы сөз айтты. Самара, бул нерсени сен кылган жоксуң. Мен да кылган жокмун. Биз экөөбүз айылда жүрсөк, ал эжени биз сыйласак, мүмкүн ага ортодогу бизде шестеркалар аябай көп. Ошолор мүмкүн туура эмес информация берди. Анткени жаман жакшыны калчаган Гүлнур эже деле Кыргыз Республикасынын эл артисти да. Ошондуктан мүмкүн бир туура эмес информация берип койду. Муну убакыт таразалайт, көрөсүң. Бүтүндөй дүйнө жүзү Самара жаман деп бетин сенен мынтип караса деле
дайыма мен сени жаныңда турам, дайыма мен сени колдойм, мен сени жакшы көрөм деп ушинтип колдоду. Анан макул деп анан өзүмө келип, бирок мен өкүнгөнүм ошо ойдон сүтүм чыкпай калды да. Ошол мага эмне обидно болгону, орусча айтканда. Катуу тийген экен, Ушундай бир өзүмө катуу кабыл алып, ошол кичинекей Алиханым малыш нан менен чоңойду да, бирок Кудайыма шүгүр азыр ден соолугу жакшы, чоңойду, убакыт өттү, кар жаады, жаз келди, күз келди дегендей, мына андан бери канча орчулар келип атат, канча эмелер болуп атат, биз пайдабыз тийсе тиет, эч кимге зыяныбыз тийген эмес да. Азыр мамилеңиз кандай ошондо? Мамилебиз көрсөк, саламыбыз түз, саламдашып коем, андан башка өтө деле ысып кайнашкан мамиледе эмеспиз. Мамиледе эместер, жаман көрүү да жок, жек көрүү. Жаман көрүү да жок, мен андай мүнөзүм жок негизинен. Эми тамашалуу сурап өтөлүчү. Пилге окшош кичинекей жаныбар кайсы жаныбар? Пилге окшош бир кичинекей жаныбар. Пилдин баласы? Пилдин баласы. Аяз ата чечинсе, аяш атаң чыгат дегенди кандай түшүнөсүз? Негизинен кичинекей кезде Аястан азыр чоң болсом деле күтөм да, бирок кичинекей кезде чындыгында биздин аяз аталар үйгө аяш аталарыбыз болчу. Аястан белектерди берип, анан кийин чечинип ырдашып отуруп, бул нерсени билем. Ошондор үчүн өткөнсүз, жакшы. Ооба. Анан да бир акыркы тапшырмабыз бар, келиңиз мындай кылабыз. Ошо шоу бизнес чөйрөсүндө сиздин досторуңуз көп да. Келиңиз бирөөсүнө чалабыз дагы. Бир 30 000 сом акча сурап көрөлү, бир канчага сурайлы, бир жумага сурап туралы. Ачык кылып калсачы. Эфир экенин сурабаңыз, айтпай эле коюңуз. Жөн гана ушул бир жумага 30 000. Макул, азыраак сумманы айталы, 20 000 дейли. Жарайбы? Келиңиз, кимден чалабыз? Кимден сурайлы? Билбейм, Самара Каримова ким менен жакшы сүйлөшөт. Ошол маселе болот да. Басам экен. Жок. Ойланыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул Сайкалдан сурасамбы, же кимден сурасам? келиңиз Сайкал Салбакасова чалып көрөлү. Жок. Ала көзөтө тамашалашы сүйлөшөбүз анан эфирде чыгып кетпесин дейсизби? Ооба. Жок, экөөбүз аябай тамашаларыбыз катуу да. Кимге? Гүлнур Асановага чалайынчы. Гүлнур Асанова, Актриса Гүлнур Асанова, биз азыр байланышка чыгабыз. Үнүнгө өтүп, микрофонго жакыныраак алып келе алалы. Мындай көрсөтүп койсоңуз элге. Гүлнур Асанова. Уктап аткан жокпу? 4:30 болду, уктабасыздар. Алло. Алло, Гүкүш кандай? Жакшы, мындай. Жасоктан жакшы, эмне уктап атасыңбы? Жанып турдум да. Койсоң. 4:30 болду го. Гүлнур, мага срочно акча керек болуп калды десең, 20 000. Бир жумага берип турбайсыңбы? Кактасың сен, мен оштомун да. Оштосуңбу? Ошто какта уктатасың? Ошто уктай турган жери көп эй. Букандушкалар бакта. Ошо 20 000. Өзүм азыр эмеде көчөдө жүрдүм эле. Бир нерсе ала калайын дедим эле да. Мен оштом үчүн да, жакшы. Банкка жаш кетти, ошого. Банкка да акча. Эме дейсиң? Банктан жаш керек, жагандаш керек, жандыкта да дейм акча. Карточкаңдабы? Сен карточкам жок, мен наличи жүрөм. Наличи, ондо Yoshi карточка ачпаттым болсо. неме таксиден бере бербейсиңби 20 000? Такси? Ооба, мен азыр бир жерде отурат элем. Азыр бир жерде жалоп делем десең. Жок, эмне? Каякта? Кафеде кичине көбүрөөк отуруп коюппуз. Кымбат кафеге келдик да, 40 000ден ашып кетти да, менде 20 000 эле бар эле да. Бир жумада айтпай берем сага. Туура болду. Такси менен жаш керек банк менен тезирээк эмеспи? Чын болою, жанып отур. Чалып мен жегиме да жаман. Мен мына Бухара деген эмедемин да, ошточу. Ошто, Бишкекте. Ошто, Бухара деген. Таксылам банда, жактан. Сен келе каласыңбы? Отурам, мен кайда элем?
Özünüz o ne? Siyah kayıtına geliyor. Бересиң деп ошондо? Берем. Рахмат. Гүлнур, рахмат. Гүлнур, саламатсызбы? Бул 7-канал кофе тайм көрсөтүүсү. Самара Каримова бүгүн бизде конокто. Эң жакын досуңуз десем, сизди тандап алып, сизден 20 000 сом сурады. Бирок куттуктайбыз, сиз достук кылып 20 000 сом берем дедиңиз. Барып алыңыз, ийгилик сизге. Ош шаарда куш келипсиз. Тамаша сизге жактыбы? Tamam. Niye bir отпаймын, шашып. Эң сонун. Капачылыгыңыз жокпу? Баары сонунбу? Тамаша жактыбы? Yok. Макул, саламатта калыңыз. Ийгилик каалайбыз сизге. Чалым. Эң сонун. Рахмат. Чынында достук кылып, мына жок деген жок. Биз ошону эле билгибиз келген, дароо эле берип турайын деди. Гүлнур Асанова чындыгында ушул жаңы чыккандан баштап эле жакшы мамиледебиз. Мага өзүнүн аябай эң кымбат сонун комузун белекке берген. Чындыгында өзүңүз айткандай, чыныгы достор. Рахмат. Эфирден да Гүлнур досума рахмат айтам. Эми Барсбек, сизге эркин микрофон берели. Элибиз менен коштошо алсаңыздар, ошо менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Баса ушул жерде мен айта кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул биздин 7-каналда кофе тайм көрсөтүүбүз Share Channel YouTube каналына жайгаштырылат. Анан ар бир келген конок өзүнүн белегин таштап кетет да. Бул жолу биз сизди кыйнабайлы дагы. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мындай алалы, белекти бул жолу мен өзүм берейин, өзүм атыман. Самара Каримова тууралуу, Айтор Маек тууралуу эң сонун комментарий жазсаңыздар, эң сонун комментарийга мен өзүмүн жеке атымдан 1000 бирдик салып берем. Ошондуктан эң сонун комментарийга 1000 бирдик салып беребиз. Эсиңиздерге сала кетели. Анда эмесе эркин микрофон Самара Каримовада жана Барсбек уулубузда. Достор, 7-каналга рахмат, мен жакында клипим чыгат. 7-каналдан көрсөңүздөр болот де. Буюрса, сөз түрдө биринчилерди алып келиңиз. Чындыгында дагы бир жолу жалпы көрөрмандар, бизде ошол эфирден көрүп аткан көрөрмандар болот, же болбосо YouTube'дан көргөн көрөрмандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Негизинен жакшы кабыл айтасыздарбы, жаман кабыл айтасыздарбы? Чындыгында мен разымын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ал эми ушундай кофе тайм берүүсү мага ушунчалык жакты. Чындыгында өтө көдөй, ушундай бир таттуулар менен сага да чоң рахмат. 7-канал негизинен эле өнөр адамдарын колдоп, мен ушул чыгармачылыкка келген күндөн баштап ушундай бир тыгыз иштешип келе жатабыз. Андыктан 7-каналдын жетекчилигине, жалпы жамаатына, өзгөчө көрөрмандарга баардыгыңыздарга чоң рахмат. Биздин ырлар, бийлер, күлкүлөр, Айтор бүт ийгиликтер сиздер үчүн. Анан урматтуу көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Багири таттуулары, Багири компаниясынын шириндиктери. Бул жолу дагы Багири компаниясы эң сонун торту Самара Каримова белек кылып берип атат. Рахмат, Туулган күнүңүз менен Барсбекке чын жүрөктөн ошол Багири компаниясынын шириндиктери. Бул сиздерге. Багири компаниясына чоң рахмат, таттуулар көбөйө берсин. Рахмат. Ошол үйүңүздөргө барып, таттуулардан биздин атыбыздан алып коесуздар Багири компаниясынан. Анан өзгөчө Барсбекке. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эгер бүгүнкү биздин көрсөтүү жаккан болсо, биздин YouTube каналыбызга дагы жазылып катталып коюңуздар. Кофе тайм көрсөтүүсү Анал Парушевич менен Шергази Турдукулов 7-каналдан алыстабыңыздар. Көрүшкөнчө, чао. Сладости Багири тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багири фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же.